Кадыр түндү кантип өткөрөбүз? Биринчи, кадыр кечесинде ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша намаз окуусу керек. Куптан намазынан кийин нафил намаздарын окуу менен башталат. Сөзсүз түрдө мечитке баруу керек эмес. Эгерде Куран окушту же башка дуа кылышты билбейм десе, анда мечитке баруусу керек. Ниет кылып күнөөлөрдүн кечирүүсүн сураш керек. Андан кийин бул жашоо үчүн керектүү нерсе сураса болот. Мисалы ден соолук, ынтымак жана башка. 2 рекеттен кайталап, нафил намаздарын окуш керек. Багымдат намазын окуп, анан күн чыкканга чейин дуа кылса болот. Экинчи, кадыр түндө жалгыз тоскону жакшы, себеби өзү болсо ибадатка көңүл бурулат деген мааниде. Тамактанып жамаат менен кой союп, шаан шөкөт кылып же башка таризде отурса дурус болбойт. Тамактаныш керек, жетиштүү деңгээлде гана. Үчүнчү, көп дуа кылуу керек. Айша энебиз пайгамбарыбыздан ага Аллахтын салам салабаты болсун. О Аллахтын элчиси, мен кадыр кечесин таап калсам, кантип дуа кылайын деп сураганда, пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салабаты болсун. Аллахума иннака афуфун, тухиббул аффа фаюфа анни деп дуа кылгын деген. Дуанын мааниси: Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени да кечир. Төртүнчү, Куран аяттарын, хадистерди жана башка диний маалыматтарды угуу керек. Куран окуй алгандар Куран окуп, окуй албагандар аны угуусу керек. Бешинчи, өткөн күнөөлөргө тооба кылуу керек. Алтынчы, Аллахты зикир кылуу керек. Жетинчи, өзүң жана өткөндөр үчүн дуа кылуу керек. Кадыр түндө кылган ибадаттарыңыз жана кармаган орозоңуздар кабыл болсун.